Assalamu alaikum туғандар. Жаз келіп бардығыз бақтырақты бұтаумен әлек болып қалдық. Осы бақтырақты қантып бұтайыз білбегендерге біраз түсіндіре кетейлі. Assalamu alaikum бағбандар. Біз азыр 3-ші жашқа толатқан крипсон алмасыны тамыры биік өсуші дәнектен уланған алма бақта тұрауыз. Бұл жерде азыр форма беру ықмасында бесіні улантауыз. 1-ші жылдан 5-ші жылға чейін бір ғана форма беру мақсатында кесілет. Андан кейін 5-ші жаштан кейін өмірін ақырына чейін бір ғана сұйылтып, ошол сұйылту ғана болып. Азыр біз форма беру мақсатында кесүүнү көргөзүп беребиз. Бұл жерде ардайым бийик өсө турган дарактарга біз көбүрөөк лидер берип гана башкарышыбыз керек. Буну бир лидер берип башкарууга мүмкүн эмес. Себеби бул бийик өсүүчү алмалар 120 күн өсүү процесси 120 күнгө уланат, 4 айга. Карликовый жапыз бойлуулар 60 күн өсөт, жарым жапыздуулар 90 күн өсөт. Ошол 120 күн өсө турган даракты biz bir lider berip bunu mömөгө да жаткыра албайбыз, неме да кыла албайбыз. Шуңго киргизе албайбыз. Анан секиндете албайбыз да. Ошодон бирден бир максат буну көп лидер берип, эртерээк шуңго кирүү максатында форма берип баштайбыз. Биринчи мына ушу ичке кеткен шактарды алабыз. Анан мына ушу ортосунан чыккан ортону жапкан шакты ачып, болду. Ошондой бизге азыр 6, 7, 8 лидер менен турабыз. Ушуну эки кесүү ыкмасы бар. Бизде эски ыкмада буну кыска кесип эле дагы форма беребиз деп, чашага чоңураак ачабыз деп кыска кесип элек. Бул биринчи ыкма. Буда мөмө дагы кечигип кетет, дагы өтө катуу өсүп кетип калат. Эгер биз ушуну эле 3-чү, 4-чү жылдан шуңга киргизүү максатында кесе турган болсок, буну ушул азыр 1 метрге жакын өсүп турган нерсени ошол учунан эле сыртка карап ар бир бүчүрдү чырпып чыгабыз. Мына ушул вакытты буйрса, Акылбек кийинки жылы дагы бир эксперимент катары тартып берсе, көрөсүздөр. Биз эмне үчүн узун кесип атабыз? Бул бийик өскөн даракта ар дайым бийик узун шакты койбосок, мына жакта күчтүү болот дагы мына тикенекчилер мөмөгө жатуу процесси кеч калып кетет. Ошонун эсебинен бул бийик өскөн алмаларда сөзсүз узун кесилиш керек. Анан бул кесүү ыкмасы дагы бир гана форма берүү максатында, анан шумга эртерээк киргизиш максатында гана кесилет. Ар дайым зака жеген, анан зака жеп куураган шактарды сөзсүз алып коюшубуз керек. Ошол азыркы чашаобразный формада алманы тарбиялап бүттүк. Бул жерде ошо 2-3 эле гана кесүү менен токтоттук. Себеби буну биринчиден биз эртерээк түшүмгө киргизиш үчүн тикенекче мөмө бүчүр пайда боло турган тикенекчелерди пайда кылыш үчүн узун кестик. Кийинки жылда насип кылса мына ушул жерлер бүт тикенекче пайда болуп, кийинки жылга мөмө бүчүр пайда болгонго мүмкүнчүлүктөр пайда болот. Андан кийинки өсүштөр мына учунан 2-3 шак чыгат, бирок катуу өспөйт. Бирок биз экинчи жылдан мына дарактын өсүүсүн секиндетип, эртерээк шум алганга мүмкүнчүлүк болот. Болбосо 7-чи, 8-чи, 9-чу жылга чейин даракты секиндете албайсыздар. Даракты канча катуу кескен сайын ошончо майда шактар чыгып, өсүү катуулап кетет. Ошого сөзсүз бул бийик өсүүчү даракта 1-чи, 2-чи жылда өсүүнү секиндетип, мөмөгө жаткырып албасак, 4-чү, 5-чи, 6-чы жылдары эч качан муну мындайча айтканда түшүмгө киргизиш өтө кыйын болот. Себеби балансты башкара албай калабыз. Даракты ар дайым кескен сайын бул тамырга сигнал берип, өсүү катуулап кете берет да. Ошон үчүн бул кесүүдөгү ар бир нерсенин маанисин билип, дарактын физиологиясына жараша бутаганды үйрөнүшүбүз керек. Ошол кыскача.
Бул ошондо көп лидерлүү болуп калдыбы? Көп лидерлүү чачка. Ооба, көп лидерлүү чачка. Бул бийик өсө турган даракка эч качан 1 лидер берип болбойт. Ортодо 1 лидер чыгарган болбойт. Ооба, 1 лидер болбойт. Себеби бул 120 күн 4 ай бою катуу өсө турган даракка 1 лидер берип болбойт. Анан бул онун үстүнө спуровый сорт да бул. Бул биринчиден спуровый сорттор ар дайым тик өсөт. Буну тик өскөн нерсени 1 лидер берем деп буну ийип неме кылганга болбойт да. Спуровый ар дайым тик өсөт. Андан кийин тамырга жараша иш кыла турган болсо, бул бийик өсүүчү болгон үчүн буну биз 1 лидер берип тарбиялай албайбыз. Буну кеминде азыр 8 лидер бердик. Кийинки жылда насип кылса мына мөмө бүчүрлөр бүт тикенекчилер пайда болсо, андан кийинки жылга дагы секиндетүү менен мөмөнү 5-4 жылда кеңири алса болот. Эгер биз ошол ыкманы дагы буза турган болсок, анда 7-8-9-10 жылга чозулуп кетет мөмө. Ошол. Азыр мына чашкада солнечный ожог менен орույт деп калат. Кандай дейсиң? Чаша ар дайым бул чашаны дагы ачууда ар дайым эске алына турган нерсе бул күндүн кирүүсү да. Эгер чашаны дагы өтө эле ачып салынган болсо, мисалы спуровый сорттордо крипсо немелер, смиренкаларда өтө ачып салат да. Мындай ачып салган болсо, ар дайым шакка тик күн тийген болсо, анда күйгүзүп болот да. Ошон үчүн бул жерде бизде биринчиден чашада эч качан бизге тик күн тийбейт. Бизге мына жерде аба айлануусу, андан күн ар дайым 1,5 метрге чейин кириш керек да. 1,5 метрге чейин кирип, ар бир мына мөмө бүчүрлөргө 6 сааттан күн тийбесе, күндүн энергиясы 6 саат тийбесе, бул мөмө бүчүргө айланбайт да. Биз ортону ачканыбыздан максат ошол күндүн энергиясыны bir күндө кеминде 6 саат тийиш керек, ошондо гана мөмө бүчүргө айланат булчу. Эгер биз ошо 1 лидер менен бул жерди көлөккө кылып алып отурган болсок, биз эч качан бул жерде мөмө бүчүр байлата албайбыз. Күндүн энергиясы түздөн-түз тийиш керек. Андан кийин мына жерде 8 лидер болгон үчүн бул күндүн чагылуусу менен эч качан солнечный ожог болбойт. Анан солнечный ожогдун бир канча себептери бар. Эмне үчүн карликовый бактарга эмне үчүн сетка тартылат? Ар бир бул күнгө күйүү бул эң радиация убакыты деп коет, катуу ысыган маалда, жайда. Ошол күндүн радиациясы күйгүзө турган убакыт бул ар дайым бул өсүү күчүнө анан тамырга жараша болот. Мисалы, бийик өсүүчү дарактарда солнечный ожогко чыдамдуу өзүнүн касиети бар. М9 карликовый тамыр бул ожогко чыдамы жок да. Мындайча айтканда күн күйгүзүү коркунучу бар. Ошон үчүн сөзсүз сетка тартыш керек. Анан лидерлүү болот. Ооба, лидерлүү болот. Ол бул тамырга дагы жараша да. Мисалы, мына тамыры бул ожогко чыдамдуу тамыр. Ошол үчүн буга биз сетка да тартпайбыз, башка кылбайбыз. Айыл жергесинде бемурал өстүрө беребиз. А карликтерде бул тамыры ошол күнгө күйүү чыдамсыз болот. Ошол үчүн сетка тартылат. Анан алмалардын ар бир сорту дагы күнгө күйүүгө чыдамдуу эмеспи. Мисалы, ысык жерлерге мына крипсон, кызыл алмалар сунушталбайт. Ал жерде кызарбай калат. Бул салкын жерде өскөн үчүн кызарышы дагы жакшы болот, анан солнечный ожог күйгүзүү дагы коркунучу болбойт. Туугандар, кыскача айтып өттү. Сиздер менен эл аман багман болду.